Да мне вообще водить опасно. Туғандар, ассаламу алейкум. Қандайсыздар анам? Аким KG YouTube каналына қош келіпсіздер. Аты жөнім дару айтып кетейін, Гүлжігіт болады. Москва шарында Яндекс таксиде азыркы учурда комфортто, жана алдыда буйруса комфорт плюс, там бизнес, элит, премьер ушундай тарифтерде иштеп калышыбыз мүмкүн. Ушундай. Так, бүгүн комфортто иштеп атканыма экинчи күн, точнее иштеп баштайын деп атам мынакей. Сааты 8:26 өттү. Азыр машинанын бир сер ичин влажный уборка кылып койдум дагы. Дароо эле тиги Митинага жөнөп атам. Митинадан эмелер жөнөп атам. Синий кружоктор жанып калыптыр. Ошол зонага кирип туруп, нормальный заказдарды алып ишти баштайлы. Биз менен бирге болуп, каналдан алыстабай, видеого алдын ала бир лайктан баса кетиңиздер. Анан түрдүрбөй башынан аягына чейин көрүп, аягында видео жаккан эмес болсо, ошол лайкыңыздарды алып салсаңыздар болот. Каналга каттала элек бир туугандарымды катталып кетиңиздер деп чакырып кетмекчимин. Ошол, бардыңыздарга албетте алдын ала рахмат. Адаттагыдай эле 45 секунддук жарнамалык пауза. Катаман таксопаркын бардыңыздарга сунуштайм. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздарды 24/7 моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксометрден заправкасы бар, таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Там экономдон маймакка чейин улап беришет. Там курьер, доставка, грузовой, алдагы тарифтер дагы бар. Ситимобилге жана Яндекске подключение кылып беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Аким KGден чалып атам деп, беморал кошулуп иштей бериңиздер. Барыңыздарга ийгилик. Бул байкушту да бүгүн тапшырам туугандар. Таксопаркка алып барып, ошол тапшырганда дагы кандай кылып тапшырыш керек, машинаны кандай кылып туура тапшырыш керек, ошол жөнүндө да бир сыра ошол жерден кыскача көрсөтө кетем. Так что не переключайтесь. Доброе утро, здравствуйте. Пятницкое шоссе, да? 39. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. Так, камера турат. Бул жерден батырашылып кетебиз. 8 минут, ой жок, 10 минуталык подача, 7 минуталык поездка, Пятницкое шоссе метроға алып келип койдум, 275 рубль. Это что за такое, а? Это что такое, туғанда? Так. Охо. Кетиш керек экен, кайра артка кетиш керек экен. Кийинки заказ кайра примерно азыркы тууганыбызды алып берген жакта экен. Ошол жака развод кылып кетели. И до свидания. Так, жакшы. Маршрутту айтып, ал жака бур, бул жака бур, ал жака, бул жака деп жакшы маршрутту көрсөтүп келди. 36 минутада келдик. Буну менен 36 минуттан ичинде 1211 рубль. 1211 рубль туугандар. Кийинки заказ тоже с коэффициентом алган болчумун. Сразу ал жака баралы. То есть жумушта уланталы. Эгерде кимдир бирөөндө примерно бир 600 000 рубль акчасы болсо, мага берип турса, мен бир таксиге жарактуу отуруп эле жумушту баштай турган машина сатып алсам, пробег мененчи. Анан ал машинаны айдап
кадимкидей эле жумуш кылам, такси айдайм. Примерно бир 7 айда коюң, грубо 7 айдын ичинде ошол жанакы 600 000 акчаңыздарды 700 000 кылып берейин. Же сүйлөшөбүз, балким 750 000 кылып беремби, 700 000 кылып беремби, үстүнө 100-150 000 акча кошуп берип атам. Мындай бир инвестор болом деген бир туугандар көрүп аткан болсо, пожалуйста, телефон номерлер чалгыла, сүйлөшөбүз. Балким кимдир бирөө акчасын каяка жумшашты билбей жатканда, жөн эле сактап отургандан көрө прибыльный эмеге уруп көргүлө. Ошол. Алло. Алло. Заехали не туда, выезжайте обратно на шоссе. Вы шоссе свернули наверх, поехали в город. А, вот все. Это вы, да, в капюшоне? Здравствуйте. Крутило где? Здесь. Крутило, все. Так, Химки, да, Volkswagen Центр? Да. Ремень пристегните, Да, пожалуйста. сейчас пристегну. Все, всего доброго вам. До свидания. Так, 1474 рубль 54 минутада келдик. Опа, 54 минутада келдик. Нормально. Чамгыр нормально жаап атат. Сөйлөп атат, короче. Линиядан чыгып койдум. Биринчи очередь курсакты бер сыйлайын, нормально. Өзүмдөн эмнени аяйын дедим да. Курсакты сыйлайын. Нормально. Тамак ичейин чайханадан. Тем более мо Химкиде, круговойдо адашпасам, Аймак деген чайхана бар болчу. Мурун бир чай ичип кеткем. Жакшы болчу да. Ошондон барып пельмен ичип, пельмен жеп дегендей. Анан да дальше. Каймак эмес экен, туугандар, чайханчык экен. Оказывается, каймак деген бул эмеде экен. Жанакы Пятницкий шосседе экен. Ана. Здравствуйте. Проспект Мельника. Навигатор сейчас опять тупит, да? Да, я вот уже второй день работаю, и у меня уже тупит почему-то. Раньше вот нормально работало, как бы восстановилось все, но уже второй день. Ну, видимо, глушит что-то. Глушит, наверное. Я неделю отдыхал, а неделю назад все нормально было. У меня даже не избивалось, работал все. Но сейчас уже чисто ориентируюсь. В центре, наверное, вообще не работает. В центр пока не заехал, не заезжал. Только вот замкадом как-то кручусь. Если здесь вот так замкадом, то в центре, наверное, вообще. Да, сегодня, говорит, опять ударили. Да? Да, в 4 часа 20 километров прилетело. Так, направо, да? Прям. Прям. Всего доброго вам. До свидания. Так, 6 минута, 279 рубль. Көрдіңіздер, туғандар, бұл оказывается не только у меня. Там мен шықтым, ушундай башталды емес. Же менин телефоным бир кандайдыр слабый емес. Оказывается, общеглобальная тема лекен. Если кто не согласен, или наоборот, кто согласен, подтвердите, пожалуйста. О, ушундай болот атат деп койгулачы. Все, заказ алдым, кеттик.
Шереметьево, да? Да, в Шереметьево, да. Пожалуйста. Ага, все. Так, ой-ой-ой. 38 минутада келдик, тугандар. 1020 рубль. Так, 1020 рубль. Нормально. Нормально. Бар алдагы көк зонага кирип очередке туралы. Шереметьево. Аэропорттан, короче, мен геолокациям синий зонага кирсем деле мынакей парковкага. Геолокациям определяция этпей, убакыт саатым бүтүп калды, очередке койгон жок, короче, ушул жерден эми мен таксопаркты көздөп по делам кылам дагы, анан кеттим, короче. Все, таксопаркты деле көздөп по делам кыла албайт окшойм, мен синий зонадан чыгам го, эмне кылам иши, проводник деле жок, эч нерсе жок. Азыр разберемся, короче. Ленинградский шоссеге бир кыйла чыккандан кийин анан кийин өзүнө келип жанып, мына по делам домой ошолор көрүнүп калды. Ага чейин жөн эле проводник, мой район болду, башка эч нерсе. Мо байкуш жаңыдан чыккандар кантип аттык экенсиңер? Мен бир нерсе кылып ориентир алып, кайсы жерден кайрылам, кайсы жер заправка бар, кайсы жерде магазин, кайсы остановкадан кайрылам, ошентип атып бир нерсе кылып иптеп таап кетип атам. Пассажирга тамаша иретинде сүйлөп, там жолдорду көрсөтүмүш болуп, сүйлөшүп, жолун таап дегендей. Калгандар кантип аттык экен? Короче, жумуш деле болбой жатат. Ошонун айынан походу деле эме кылат окшойм. Машинаны жөн эле алып барып элечи азыр саат 5-терде тапшырып, салам алейкум болду. Жөн эле жашайынчы депчи. Так, Курский вокзал, да? Ну вот он вход, да, сам? Да, здесь много входов. Вопрос определиться. Вот этот, тот. Это пригородный, это трасса Горьковского направления. Ну, давай вот здесь я в центре выйду. Ну вот, пешеходно, да? Ага, все. Большое Всего доброго. 1 saat 6 minut. Химкеден Курский вокзал атриумга келдим. 1075 рубль тугандар. Нормально. Дальше поехали. Таксопаркты көздөй Уралы. 24 километр 48 минута дейт. Так, saat 4 болсо 48 saat 5-те болот экен. 5-те барсам машинаны жууп тазалап, ар жакты өз жак кылып туруп, не деп колуна чабып тапшырганча 6 болуп кетет экен. Ну ничего. Так. Ошондо мойкага келип калдык. Кирел дагы тап чайкап, тазалап. Анан кийин тапшыралы. Алып келдик тугандар, койдук, жууп тазалап, тапшырдым. Осмотрдан өттү. Так, оны басып коебуз. Кулактары кирип кетет, мондай болуп. О, таксопарк мынакей тугандар. Смело келесиңер да аласыңар. МКАДтын 33 километринде жайгашкан. Гол түшү зөнек. Канча күнгө коштошом билбейм. Опс дегенде сиздер үчүн бир доля секунд убакыт өттү, мен үчүн 2 күн өтүп кетти тугандар. Видеонун аягына ушундай простенький кылып туруп жазышка туура келип калды. Себеп дегенде архивке кирип, там балансымды көрсөтүп, бухгалтерский счет кылып чыгарып берейин деп атсам, таксопарк мени меден уволить этип салган экен. Өзүм иштеп жүргөн таксопарктан, поэтому архивке кире албайм. Эсимде да калбаптыр, скриншот да кыла албайт экенмин, поэтому мындай эле озеки айтып деп коштошуп коюшка туура келди. Кап өтпейсиздер. Видео жаккан болсо лайктан басып, каналга каталык бир тугандар катталып, бир комментарий жаза кетиңиздер. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө аман туруңар.